рациондо дайыма жашылча жемиштер болуш керек. Эт кошулат, эттин эгер фасоль, злаковый продукты деп коет, геркулес, 7 злаков деп коет. Даяр эле бизде продукталар бар, ошондойлорду. Анан анемия көбүнчө бизде бар, Кыргызстанда балдарда, энеде процент анемиясы көп. Ошондуктан дайыма рационго изюм, курага, финиктерди кошсо, лимон, витамин С аябай, бал, ошондойлорду кошсо, бул анемияны эме кылганга жардам берет да. Себеби дегенде баланын боюн өстүргөндө сөзсүз түрдө анын гемоглобини өзү мындай туура болуш керек да, нормада болуш керек. Бизде көбүн эсе туура эмес тамактангандан процентин карасак анемия өтө көп да. Кымыз, биздеги айылда уйдун сүтү, айран, ушулардын баардыгы сөзсүз түрдө керектүү сүт азыктар.